iPhone'го Faberlic приложениясын көчүрөбүз. App Store'га киребиз жана бул жака англисче FL тиречени сөз түрдө коебуз. Shop деп жазабыз жана поиск кылабыз. Поиск кылганда мына чыкты. Ушуну загрузка кылабыз. Ушинткенде көчөт. Анан өзүңүздөргө барган логин күлүштү жазып киресиздер. Ушинтип өзү көчөт, эч кандай кыйынчылыгы жок. Профилге өтөсүздөр. Мына открыть деп басабыз. Разрешить. Бардыгын тандап бүткөндөн кийин мынакей кыргыз тилин кылсаңыздар болот. К покупками уведомленияны күйгүзүп коесуздар. Сиздердин заказыңыздар келгенде ваш заказ келди деп чыгат. Анан профилге өтөсүздөр дагы. Бул жака void деген басасыздар. Эч кандай мына астыдагы зарегистрировать дегенди баспайсыңыздар. Void дегенди басасыздар. Бул жака логиниңизди жазасыздар. Астына болсо күлүштү жазасыздар дагы кире бересиздер. Киресиздер мынакей. Киргенде уже сиздердин фамилия атыңыздар чыгат. Бул жакта корзина, бул жакта каталог. Ушинтип өзүңүздөр могул жактан адресиңиздерди тактап аласыздар жана заказыңыздарды кетире бересиздер.